Эгер баш ооруп же дене табы көтөрүлгөндө баарыбыз дарыканага чуркоону адатка айландырганбыз. Дары-дармектерден дартыбызга daба издеп, оорунун алдын алуу үчүн колдонгонубуз менен ал дарылардын кантип жасалуусун баарыбыз эле биле бербейбиз. Андыктан бул тууралуу сиздерге маалымат берүү үчүн коңшу Казакстанда жайгашкан Санто компаниясына саякатка жөнөдүк. Бул Санто компаниясы Казакстандын Шымкент шаарында жайгашкан. 240тан ашуун дары-дармектердин түрлөрүн колдонуучуларга сунуштап келет. Өндүрүш таласында талап күч. Ага карабастан заводдун ичи менен таанышуу максатта келген саякатчылар үчүн эшик ачык. Ал үчүн атайын бир топ шарттар бар. Алгач саякатчынын ден соолугу текшерилет. Андан соң атайын форма кийилет. Форма баш кийим, халат жана бут кийимден турат. Тазалык үчүн спирт менен колду тазалап, талапты толугу менен аткарган соң гана андан ары кирүүгө уруксат берилет. Санто заводу Борбордук Азиядагы эң чоң дары-дармек чыгаруучу заводдордун бири. Заман талабына жараша алдыңкы технологиялар менен жабдылган. Өндүрүштүк жумуштун 80% атайын техникалардын жардамында ишке ашат. Дары жасап чыгаруунун жогорку стандартына ылайык ар бир дарынын түрү башка бөлмөлөрдө жасалат. Дарылар алгач атайын лабораторияларда текшерүүдөн өтүп, андан соң гана жасалууга берилет. Санто компаниясы дары-дармек боюнча соода талаасында учурда Казакстан боюнча биринчи орунда турат. Мындан сырткары Россия, Украина, Монголия, Өзбекстан, Түркменистан, Тажикстан жана Кыргызстанда өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет.